Жеңишкүл Калмаматова жаңы турмуш үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси. COVID-19 илдети Кара Суу районуна караштуу бул аймакта март айында 4 жарандан аныкталган. Ал эми азыркы тапта 4 оорулук катталган. Андыктан жеке коргонуу каражаттарынын маанилүүлүгүн дарыгер алдыңкы орунга коет. Бүгүн да үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлери жеке коргонуу каражаттары менен толукталды. Дарыгер катары бул өтө зарыл. Себеби ар бир ачакка киргенде ал адам менен контакт болбошко аракет кылышыбыз керек. Себеби эл эле эмес, биз дагы оорубашыбыз керек да. Эгер эл ооруп, биз дагы ошо оорусак, анда элди ким карайт деген ойдо биз ачакка барганга чейин эле даярданып барабыз. Антисептик, дезинфекциялар менен барабыз. Кол үчүн стационардык жана чөнтөк антисептиктер, дезинфекциялоочу каражаттар, герметикалык көз айнектер, бир жолку коргоо комбинзондору, респиратор маскалар жана кол каптар Ош облусунун 88 айыл өкмөтүнө, 108 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жана 200дөн ашуун фельдшердик, акушердик пункттар жана аймактык ооруканаларга тапшырылат. Эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен жакынкы айыл аймактардын гана өкүлдөрү чакырылды. Мындай эми шартка байланыштуу бүгүнкү бул иш-чарага ошол жакынкы гана айыл өкмөттөрдү жана медициналык мекеме уюмдарды чакырганга туура көрдүк. Ал эми калган айыл өкмөттөргө, жеке мекеме уюмдарга арстын кызматкерлери аркылуу жеткирип берилет. Бул Дүйнөлүк банктын каражаты 200 000 доллар, ушу баары берилет республика боюнча. Анын ичинен Ош областына азыр 3 миллион 300 000 сомдук жардам берилип атат. Азыркы учурда жеке коргонуу каражаттары өтө маанилүү болуп жаткандыгын айткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү санитардык талаптарды сактоо өзгөчө жоопкерчиликти талап кылып жаткандыгын эскертишти. Чектоолор болуп атат. Мына билесиңер, чоң ресторандар иштебей атат. Базарлар дезинфекциялап мында. Анан эми турмуш тирикчилик үчүн элдерди талап деп биз маршруттарды жолго салдык, базарларды иштеттик. Анан эми өнөр жайды иштеттик. Болбосо бул да экономикага байланыштуу болчу да. Бирок талап бирдей, ошо санитария эпидемиологиялык норманы сакташ керек да. Маалым болгондой, жеке коргонуу каражаттары бүткүл өлкө боюнча 453 айыл өкмөт, андагы медициналык мекемелерге берилет. Санитардык талаптарды сактоо менен республиканын ар бир областында чакан адамдардын катышуусунда гана тапшыруу колго алышкан. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.